Регион телеканалының эфирінде күндеме маалыматтық программасы. Студияда Кундуз Кенжебаева, саламатсыздарбы. Алгач берүүдөн кыскача анонс. Селден улам Ысык-Көл облусунун балыкчы Бөкөнбаев Каракол унаа жолу убактылуу жабылды. Президент Садыр Жапаров Тажикстанга болгон мамлекеттик сапарынын экинчи күнүндө Тажикстандын улуттук кеңешинин төрагасы Рустаме Эмомали жана премьер-министри Кохир Расулзода менен сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Камчыбек Ташиев Ош шаары жана Ош облусунда иш сапар менен болуп, аймакта аткарылып жаткан жумуштарды жеринен текшерди. Генералдын сапары тек учакта уланып, жолдорго тыкыр көзөмөл жүргүзүлдү. Караколжа районунда УКМК кызматкерлери үчүн жаңы кызматтык үй пайдаланууга берилди. Иш чарада төрага Камчыбек Ташиев мыйзамдуулукту сактоого жана жоопкерчиликтүү кызмат өтөөгө чакырды. 5 мамлекет 30 шаарды кыдырган эл аралык экспедициялык топ Жалал-Абадка келди. Алар президенттин облустагы өкүлү жана жеке ишкерлер менен жолукту. Бүгүн саат 10:30 чамасында жаап өткөн жаандын кесепетинен коктуу колоттордон түшкөн сел сууларынан улам Ысык-Көл облусунун балыкчы Бөкөнбаев Каракол унаа жолу убактылуу жабылды. Жолдун 113 чакырымын каптаган суу айланма жолго убактылуу каттам үчүн салынган темир бетон шакекчелерин жууп кеткен. Андан сырткары кечээ Төп районуна караштуу Балбай жана Төп айыл аймактарында кыска убакыттын ичинде катуу нөшөрлөп жааган жаандын кесепетинен сел жүргөн. Кырдаалды жөнгө салуу үчүн жеринде атайын техникалар тартылып, тазалоо иштери жүргүзүлүүдө. Сел отводной каналдан сел жүргөнүнө байланыштуу Ысык-Көл облусунда 2 күндөн бери жааган жаандын кесепетинен балыкчы Бөкөнбаев Каракол унаа жолу убактылуу жабылган. Коктуу колоттордон түшкөн сел суулары жолдун 113 чакырымын каптап, айланма жолго убактылуу каттам үчүн салынган темир бетон шакекчелерди жууп кеткен. Кырдаалды жөнгө салуу үчүн жерине атайын техникалар тартылып, жолду ачуу боюнча иштер жүргүзүлүп, учурда унаа каттамдары толук кандуу жандандырылып, жол ачылган. Азыркы учурда саат 12 чамаларына жол убактылуу өтүүчү жолу жасалып, автоунаалар эки тараптуу кезек-кезеги менен өтүүдө. Ошондой эле Төп районуна караштуу Балбай жана Төп айыл аймактарында да катуу нөшөрлөп жааган жаандын кесепетинен сел жүргөн. Андан сырткары Шаты айылында да коктуу колоттон келген суулар арыкка батпай көпүрөдөн ташып, көчөлөрдү каптаса. Ак Булун айылындагы бир үйдүн короо жайын суу каптап, жеринде 2 экскаватор, бир жүктөгүч иш алып барууда. Азыркы учурда ички чарбалык арыктардын нугу тазаланууда. Балбай айыл аймагындагы Ак Булун айылындагы 2 турак үйдүн короосун суу каптаган, бирөөсүнүн үйдүн жер төлөсүнө суу кирген. Бүгүнкү күнү азыр 9-июлга карата Балбай айылында сел өтүүчү каналда баягы шагыл толуп калган. Ошол каналды тазалоо жана жээгин бекемдөө жумушу жүрүп атат. Ал эми Фрунзе айылында Чайна роут ишканасы тарабынан атайын техника тартылып, ошол жолдогу сууну өткөрүүчү атайын арык казылып, анан ал жака көпүрө, 2 көпүрө салынып жатат. Жерлерде учурда ушул шашылыш билдирүүгө ылайык Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери атайын нөөмөт уюштурулуп, күчөтүлгөн тартипте иштеп жатат. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Кыргыз гидромет кызматынын билдирүүсүнө ылайык 2025 жылдын 8-июлунан 11-июлуна чейин туруксуз аба ырайына байланыштуу нөшөрлүү жаан-чачын болоору маалымдалган. Анда республиканын тоолуу жана тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүшү мүмкүн. Дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлөрү эскертилген. Республикада нөшөрлүү жаандан улам кооптуу табигый процесстер активдешүүсү күтүлөт. Өлкөдө 8-июлдан 11-июлга чейин туруксуз аба ырайына жана күтүлүп жаткан жаан-чачынга байланыштуу республиканын тоолуу жана тоо этектериндеги райондорунда, айрыкча Чүй, Ысык-Көл, Нарын жана Талас, Жалал-Абад облусунун айрым райондорунда, Ош, Баткен облусу, ошондой эле Бишкек, Ош шаарларынын аймактарында кооптуу табигый процесстердин активдешүүсү күтүлөт. Республиканын унаа жолдорунун айрым чакырымдарында кооптуу болгон табигый процесстердин сел жана таш кулоо процесстери активдешүүсү ыктымал.
Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жарандарды жана айдоочуларды этият болууга жана коопсуздук чараларын сактоого чакырат. Кандайдыр бир кырсыкка кабылсаңыз же күбө болсоңуз 112 кыска номерине дароо кабарлаңыз. Ал эми бул күндөрү тоолуу аймактарда эс алуудан баш тартып, коопсуз жайларда болуу эскертилет. Кандайдыр бир кырдаалга кабылсаңыз, токтоосуз түрдө 112 кызматына күнү-түнү чалуу керектиги айтылат маалыматта. Нурзат Көчөмкулова, Майрамбек Абдибилал уулу, регион. Мамлекет башчы Садыр Жапаровдун Тажикстан Республикасына болгон мамлекеттик иш сапарынын экинчи күнү бир катар жолугушуулар менен уланды. Күндүн биринчи жарымында Тажикстан Республикасынын жогорку жыйынынын жогорку палатасынын улуттук кеңешинин төрагасы Рустами Эмомали менен эки тараптуу парламенттер аралык кызматташтыктар тууралуу кеп козголду. Андан соң Тажикстан Республикасынын премьер-министри Кохер Расулзода менен кыргыз-тажик өз ара аракеттенүүбүздүн актуалдуу маселелеринин кеңири чөйрөсүн талкуулашты. Президент Садыр Жапаров Тажикстан Республикасына болгон иш сапарынын алкагында Душанбе шаарындагы Эгемендүүлүк сарайында Кыргызстан менен Тажикстандын инвестициялык жана экономикалык форумуна катышты. 2 күнгө уланган форумга Кыргызстан жана Тажикстандан 500гө жакын бизнес өкүлдөрү чакырылган. Иш чаранын биринчи күнү практикалык багытта өтүп, экинчи күнүндө анын катышуучуларына эки өлкөнүн инвестициялык мүмкүнчүлүктөрү, жаңы кызматташтык жаатында панелдик сессиялар өттү. Ошондой эле эки мамлекеттин бизнес түзүмдөрүнүн ортосунда соода экономикалык кооперацияны өнүктүрүүдө жаңы келечекти ача турган өз ара пайдалуу бир катар келишимдерге кол коюлду. Форумдун ишинин экинчи күнүндө президент өз сөзүндө бул бурулуштуу жана окуяларга бай мезгилде Борбор Азия аймагына тарыхый мааниге ээ болгон тагдыр чечүүчү өзгөрүүлөрдүн аренасына айланып жатканын белгиледи. Анын ичинде товар жүгүртүүнү көбөйтүү, өндүрүштүк кооперацияны тереңдетүү, биргелешкен инфраструктураны өнүктүрүү жана региондорду соода инвестициялык процесстерге активдүү тартуу боюнча конкреттүү милдеттер турганын билдирди. Именно на уровне приграничных областей формируется прочный каркас. Өзгөчө чек ара аймактарынын деңгээлинде соода жана транспорттон баштап, айыл чарбасы жана кайра иштетүүгө чейин практикалык өз ара аракеттенүүнүн бекем өзөгү түзүлүп жатат. Региондор аралык түз кызматташтыкты өнүктүрүү, экономикалык горизонтту гана эмес, биздин элдердин достугун жана ишенимин бекемдейт. Буга байланыштуу биз аймактык демилгелерди колдоого, мамлекеттер аралык долбоорлорду ишке киргизүүгө, жерлерде бизнес жана инвестициялар үчүн жагымдуу шарттарды түзүүгө зор маани беребиз. Межгосударственных проектов. Президент заманбап шарттарда улуу жибек жолун кайра жаратуу үчүн жаңы келечекти ача турган Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу долбоорунун ишке ашыруунун башталышынын маанилүүлүгүнө өзгөчө токтолду. Ал Кыргызстанда стратегиялык маанилүү долбоор Камбарата 1 ГЭСинин курулушу, ал эми Тажикстанда масштабтуу Рогун ГЭСин куруу ишке ашырылып жатканын белгиледи. Жапаров мындай долбоорлорду ишке ашыруу, ошондой эле жашыл энергетиканы өнүктүрүү ички камсыздоого чоң мүмкүнчүлүктөрдү ачарын, бүткүл аймактын энергетикалык коопсуздугуна жана климаттык туруктуулугуна салым кошорун айтты. Ошондой эле ал туризмдин элдерди жакындаштыруучу кубаттуу курал катары маанисин өзгөчө белгиледи. Центральная Азия. Борбор Азия миллиондогон туристтерди тарта ала турган уникалдуу маданий жана жаратылыш аймагы. Буга байланыштуу Кыргызстан 3-өлкөлөрдүн жарандары үчүн аймакта бирдиктүү туристтик мейкиндик түзүү идеясын кароону сунуштайт. Бул албетте туризмдин өнүгүшүнө эбегейсиз түрткү берип, элдерибиздин ортосундагы маданий байланыштарды бекемдейт. Это придаст мощный импульс. Андан соң эки өлкө президенттери улуттук өндүрүмдөр көргөзмөсүнө барышты. Анда эки мамлекеттин өнөр жайынын ар кандай тармактарындагы жетишкендиктерин көрсөткөн экспозициялар менен таанышты. Кыргыз экспозициясы ата мекендик товарлардын жана технологиялардын кеңири спектрин камтып, өлкөнүн жеңил жана тамак аш өнөр жайы, автомобиль куруу, айыл чарбасы жана кайра иштетүү өндүрүшү сыяктуу тармактардагы мүмкүнчүлүктөрүн көрсөттү. Көргөзмө кыргыз бизнесинин мүмкүнчүлүктөрүн чагылдыруу, ошондой эле эки өлкөнүн ишкер чөйрөсүнүн ортосунда жаңы өнөктөштүк байланыштарды түзүү жана тажрыйба алмашуу үчүн аянтча болуп калды. Мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун Тажикстанга болгон иш сапарынын экинчи күнү Тажикстан Республикасынын жогорку жыйынынын жогорку палатасынын улуттук кеңешинин төрагасы Рустами Эмомали менен сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Ага чейин президент Жапаровго парламенттин жаңы имараты тааныштырылып, ал ардактуу коноктор китебине жазуу калтырды.
Сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө тараптар эки жактуу өз ара аракеттенүүнүн актуалдуу маселелерин жана парламенттер аралык багытты илгерилетүү маселелерин талкуулашты. Рустам Эмомали тажик тарап парламенттер аралык өз ара аракеттенүүнү мындан ары да тереңдетүүгө, анын ичинде биргелешкен иш-чараларды өткөрүү, ошондой эле парламенттик комитеттер менен достук топторунун ортосундагы байланыштарды кеңейтүүгө даяр экендигин билдирди. Благодаря вашим с уважаемым Эмомали Рахмоном. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу Эмомали Рахмон менен биргелешкен аракетиңизге ыраазычылык билдиребиз. Биздин эки өлкөнүн кызматташтыгы туруктуу өнүгүүнүн 3-этабына ырааттуу түрдө жетип жатканы үчүн абдан кубанычтабыз. Биз парламентарий бардык ийгиликтерибиз үчүн өз ара мамилелерибизди мындан ары кеңейишине жана чыңдалышына өз ара салымыбызды кошууга даярбыз. Мамлекет башчысы өз сөзүндө Кыргызстан, Тажикстан менен парламенттер аралык диалогту чыңдоого өзгөчө маани берерин жана бул багытты мамлекеттер аралык алакалардын үзгүлтүксүз өнүгүүсүнүн ажырагыс бөлүгү деп эсептей турганын белгиледи. Буга байланыштуу президент Кыргыз-Тажик кызматташтыгын ар тараптуу кеңейтүү жана мазмундуу толуктоо боюнча координацияланган иштерде парламенттердин ролу абдан маанилүү экенин баса көрсөттү. Кыргызско-таджикские отношения. Кыргыз-тажик мамилелери эки элдин жакшы коңшулук бай тарыхына негизилген. Биздин ата-бабаларыбыз эзелден ынтымакта, тынчтыкта жашап келишкен. Кыргызстан менен Тажикстандын парламенттери Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасы жөнүндө келишимди жана ага байланыштуу башка документтерди артыкчылыктуу тартипте ратификацияланганын кубануу менен белгилей кетейин. Парламенттин ролун өз ара аракеттенүүдө Кыргыз-Тажик мазмунун камтуу үчүн бардык тараптардын резолюциялары боюнча макулдашылган иш-аракеттер маанилүү деп эсептейм. Сторонним расширению, содержательному наполнению кыргызско-таджикского взаимодействия. Андан соң президент Тажикстандын премьер-министри Кохир Расулзода менен сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Анда Кохир Расулзода президент Садыр Жапаровдун сапары кызматташтыкты биринчи кезекте экономикалык чөйрөдө, ошондой эле инфраструктура, өнөр жай, айыл чарба жана башка багыттарда кеңейтүүгө олуттуу түрткү берерине ишенимин билдирди. Өз кезегинде президент Садыр Жапаров бул жыл Кыргыз-Тажик мамилелериндеги маанилүү учур экенин белгиледи. Соңунда президент Садыр Жапаров эки тараптуу мамилелердин ийгиликтүү өнүгүшүндө өкмөт башчыларынын иши чечүүчү факторлордун бири болуп саналарын эске алып, эки мамлекеттин премьер-министрлери да Кыргыз-Тажик алакаларынын гүлдөп өсүшү үчүн максималдуу күч-аракет жумшаарына ишенимин билдирди. Нурзада Сыдыкова, Кудакалы Соморалиев, регион, Тажикстан Республикасы. Кечээ 8-июлда министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев иш сапары менен Ош облусунда жана Ош шаарында болду. Сапардын алкагында Камчыбек Ташиев алгач достук кыргыз-өзбек чек ара постуна барып ишмердүүлүгүн текшерди. Ошондой эле анын айланасы оңдолуп, түзүлгөндөн кийинки абалын көрдү. Генерал ушул эле күнү Ош мэриясы тарабынан аткарылып жаткан иштердин четинен кыдырып таанышып чыккан. Кечээ 8-июлда министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев иш сапары менен Ош облусунда жана Ош шаарында болду. Сапардын алкагында Камчыбек Ташиев алгач достук кыргыз-өзбек чек ара постуна барып, кала мэри Жеңишбек Токторбаев тарабынан оңдолуп түзөтүлгөн аймакты көрүп чыкты. Фасадтары оңдолду, директери тиктик, бактарды тиктик, участкаларды койду. Бая таксисттер кайда турат? Таксисттердин баары бияктан жылдырылды. Кайер турушат? Так, начальник жанагы таксисттер боюнча. Таксисттер боюнча өтө көп жалпы ошо жарайт. Ошол боюнча 1 айтты, 2 айтты кеч болбой деп. Ушул адамдардын планбайсыздар. Порядокко келтирдик. Мунун артында базар бар. Ошо базардын арасына аралашып кетип, азыр алардын баарын фиксировать этип. Баарын таксисттер баягы клиенттер келип туруп мына Өзбекстандан чыккан адамдар менен өзүчө болуп урушуп талашып жатат. Жок, андай факт жок. Ал жана бир блогер чыгып сүйлөгөн. Ал факт не нашелся. Не нашелся. Порядок ел. Камчыбек Ташиев чек ара бекетине баш багып, ал жердеги чек арачылардын ишмердүүлүгү тууралуу эскертүүлөрдү берди. Жолдоштор ага, достук көзөмөлдөө пунктта мамлекет чек ара бузуулар катталган жок. Башкармалык баш полковник Исмаилиев. Эркин тур. Эркин тур. Жолдош генерал полковник, достук көзөмөлдөрүнүн башчысы подполковник Исаков. Достук бажатташып башчысы подполковник Алибек. Ош бажысынын башчысынын орун басары подполковник Рыспек.
Жақшымы? Точно. Сен ушул посттун башчысы сен, а? Так точно, Гош. Чегара башчылыктын башчысы. Так точно. Да, бул жерде жанагы кирген чыккандардан акча топтоп атат, алып атат деген маселе эмне болду? Алып жоюлду. Бияқты койгондон кийин баягы сиз коюп кеткен замечаниянын баарын жойдук. Азыркы убакта скопление жок. Биткалбыңар толтура. Кирген, чыккан машинелерден, пассажирлерден акча топтомой токтодубу? Токтоду, Гош. Точно. Так точно. Жедагыны текшертейин. Никак нет, андай жок. Так, эмне болду? Андай фактылар азыр жок, Жолдоштор ага. Буларды азыр бир проблемасы болуп атат, нехватка кадров. Себеби Это понятно, хорошо. Она другая проблема. Вот по части коррупционных проявлений. Так. Эгерде кимдир бирөө эме ушул жерде канча жолу спецменингден өткүзүлдү? Былтыр бир, мурдагы жылы бир өткөрүлгөн. 2 жолу өткүздү. Так точно. Так, 2 жолу өткүздү. Ошондо деле токтогон эмес. Бул эми баардыгы эми жетекчиден эле. Эгер сиз эле карасаңыз токтойт. Так точно. Сиз эми карабай коесуздар. Сиз карабай коесуз. Карайбыз болсун. Анан кийин анча-мынча тыйынтып алып аласыз. Ошо менен анан биринен бири уланып кете берет. Андай болбосун. Уктуңарбы? Бир эле чегарачылар эмес, таамажна. Уктуңузбу? Таамажна. Барапсыз, сиз ушул жерде посттун башчысысыз, а? Канчадан бери иштейсиз? 2 жыл. 2 жыл болду. Посттун башчысы болгонуңуз, а? Жанагы өткөндө жанагы былтыр кармап кеткен Нарматованын баласы боюнча. Ушул жерде болдубу? Ушул жерде болгон. Сиздин колуңуздун астында болгонбу? Жок. Биз анда башка базада иштедик, ошондо. Андан кийин келдиңиз, андан кийин келдиңиз. Сиздерде андай жокпу? Бизде эч кандай андай жок азыр. То есть сиз жооп бере аласыз. Эч кандай коррупциялык проявление жок. Кирген чыккан машиналардан, товарлардан, элдерден эч нерсе алынган жок. Точно. Мага телевидение тартып атат. Эртең маган бирөө жалобат этсе, сразу жооп берет. Сиз начальник, сиз экөөңүз жооп бересиз. Так точно. Эртең бирөө эле жалобат этет болсо. Генерал андан ары кеңейтилип жаңыдан асфальт төшөлүп жаткан Курманжан Датка көчөсүн көрүп өттү. Ош шаарынын кире беришиндеги Кыргыз көчү дарбазасына барып, арканын козулгондон кийинки абалы менен таанышты. Будан эч ким үзбөй атабы? Атайым мыналар менен мурда. Эч ким үзбөй атабы? Олар барлығы атайым менің аккез болды. Отлично. Жақсы болды. Олар асыршылар бары жаңыдан болды. Камчыбек Ташиев Ош облустук ооруканасынын айланасындагы Увам каналынын корук аймагына курулган соода түйүндөрдү жана дарыкана, кафелерди алып салуу, жолду кеңейтүү иштеринин жүрүшүн да көрдү. Радон көрүп бересиз. Андар бүтүндүк полностью, чөп көчө, асфальттардан бери бүтүнбүз. Азыр кетерин бүтүрүп туруп анан жагын асфальт басып. Олар страйк ошойдон калай береби? Булар калат эми. Муну жерде беле, түрмөлөр береби? Камокто. Может быть, до конца. Кандай болду иште? Жакшы. Мен журналистке кат жаздым, жерлерди сөзүн жакшы билет. Бардыгын тазалап берди. Эми бул жерде парковый зона кылып берем деп атат, Кудай буйрса. Бейтаптарга келип кеткендерге шарт түзүпсүз эле. Эми азыр больницадагы эмне? Айсыга капитал оңдоштор жакшы болуп атат. Оборудование. Жаңы заманбап оборудование. Эмне оборудование? Эми ар бир бөлүмгө жаңы заманбап каматабыздар иши. Списогин жазың. Макул. Мен атымда жаздым, башка жерлерде мен атымда жаздым список. Медицинское оборудование, облуска керектүү медицинское оборудование жазып. Хорошо? Анан кийин аны уже дальше акчаны таап, даярдап, оборудование келип кошуп койдум. Макулбу? Бул больница современный, баягы акыркы талапка жооп бере турган медициналык жабдуулар менен жабдыш керек да. Мейли? Ошону бериңиз, бир 10-ун жазсаңыз 5-ин алып берсем делеби? А эмне жыл 5-ин алып беребиз. Эми негизи коллектив бираз жаңы бийликке негизи ушунча көңүл бурулуп атат, шарттар түзүлүп атат. Мындан ары да колдосоңуздар жалпы коллективдин да духу көтөрүлүп, элге дагы жакшы жардам жазып беребиз. Мен оборудование алып берем. Столовый, арпетник болуп турат. Жада калсачы, приемныйга жетпей, ушул жерде пропан айынан, бул жерде. Мына көрдүңүзбү, эме? Кандай суу иштер болду? Чечилме болду. Мына могул жерде дейт, ушул столовойлор туруп, ушул жер пробка болгондуктан ушул жерде баягы стройка болуп. Кээ бир пациенттер
Эмеге больницага жетпей ушул жерде каза болгон күндөр болгон. Ошо эң туура кылыпсыз да, эми буларды сону кылып кайрап порядокко келтирип, асфальттап, сумдап койсоңуз буюрса больницабызга да жакшы болот, Камчыбек Ташиев андан ары Исанов көчөсүндө көп жылдан бери каралбай турган жер аянтына курулуп жаткан эс алуу багынын курулушу жана аталган көчөнү кеңейтүү жана жашылдандыруу иштеринин жүрүшүн текшерди. Bu жерде hiç park yok da. Bir yakta buna etajın dondur, bir yakta etajın dondur. Uşul park takası dedi, yemeğe çeyim barakta. Bakapolga çeyim barak. Кандай болот? Узун жагы тур, марагына өтөт. Parkka o? Buna bir yakta. Ход, главный ход музейден болот. Жок. Тияка чейин барат дейсиз. Ооба, жүрүңүз. О, жатып турган жерде киргиз келет. Жүрүңүз. Bunun çekesindeki kafelerin bardıq alma. Бардығы, уже договорились. Камчыбек Ташиев Ош шаардык төрөт үйүнүн айланасын оңдоп түзөө, көрктөндүрүү иштерин да көрдү. Bu yaktan asfaltları bastı, doroşkaları bastı, bunaki bolların bardığın azı buna kalsı bu yakta bütürüp durun adetege. Obul больница боюнча полный иштен асфальт басабыз. Камчыбек Ташиев Ош шаарындагы жол тыгындарын азайтуу жана тургундарга шарт түзүү максатында жасалып жаткан жол курулуш иштеринин жүрүшү менен таанышып чыкты. Анын алкагында Нурматов жана Ленин көчөлөрүнүн кесилишиндеги Токтогул эс алуу багынын аянтындагы курулуштарды алып салуу, көрктөндүрүү, жолго бир тилке кошуп кеңейтүү, тротуар салуу иштерин көрдү. Мындан сырткары Волгоград, Моминова, Урицкий, Байтемиров жана Тимирязов сыяктуу бир катар көчөлөрдүн курулуш иштеринин жүрүшү менен жеринен таанышып, мэр Жеңишбек Токторбаевдин маалыматын укту. Tüyüz barıp durup yemeğe Timirazova koşulattағы narkı yemeğe atıyor. Prestij bayna var. Osmanovaga çıkar. Ya prestij bayna var. Kazakta gidiyoruz. Bu kadar kaçıyor. Çok öyle de burada. Mınazırın ortasında meşit duradiler. Meşitte alıp satıyoruz. Canak ortada, yolun ortasında. Ortasında da meşit alıp taşlanmaz. Расширение oldu. Расширение oldu. Yer 90 santimetre götürdük. Osmanovadan ağır bir vakarga çıkartılan bolsak, andan ağır bir japalak menen mana arabanın köçesinde Ошону аз барганда Соңунда УКМК жетекчиси Ак Тилек Кичи районундагы Жолон Мамытов атындагы эс алуу багын оңдоп түзүүдөн кийинки пайдаланууга берүү жумуштарын дагы көрдү. Андан ары Осмонов көчөсүнүн эки тарабына курулган тротуарларды жана жашылдандыруу иштери менен таанышып оң баасын берди. Bu жерде расширение болгондо моолор алынат да. Ооба, булар тек ачылат. Столбалар алынат. Ооба, тетиги жыгачтарга турат койбу? Ошо жакка ачылат. Бир баласы кошулду да. Асель Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы Ош шаары. Көчпөй аттылы да. Камчыбек Ташиев кече убадалаган машинаны бүгүн Ош шаарынын мэрине тапшырды. УКМК төрагасы Жеңишбек Токторбаев жакшы иштеп жатканын белгилеп, президенттин атынан автоунаа берилерин айткан. Президент Садыр Жапаровдун атынан белек Оштун жетекчилери менен болгон бүгүнкү жыйындан соң тапшырылды. Ташиев Ош мэринин ийгиликтүү жана натыйжалуу иш-аракеттери башка мамлекеттик жетекчилерге үлгү катары бааланып, унаа белекке берилип жатканын билдирди. Бул машинаны биздин урматтуу президентибиз Садыр Кожоевич жакшы иштегендиги үчүн деп Ош шаарынын мэрине белекке берди. Ош шаарынын мэринин бүгүнкү күндө жасап аткан жумуштары президентибизге жагып атат. Президентибиз айтып атат, башка мамлекеттик органдарга дагы үлгү болсун деп атат. Аларга дагы берейин деп. Бергенде дагы бул белекти урматтуу президентибиз жеке өзүнө берсин деп атат. Өзүнө менчик катары беремин деп ушуну жеткизип кой деп менен суранып атат. Ошондо бир кол чаап коюңуздар. Жакшы иштеңиз. Мындан кийин да жакшы иштеңиз. Мына жылда бирден белек алып турсаңыз кудайга жакшы болот.
Камчыбек Ташиев Ош шаарындагы иш сапарын андан ары тек учакта улантты. Генерал Өзгөн Караколжа жолун Жалал-Абад балыкчы жолунун Барпы Сафаровка бөлүгүнө да көз салды. Ошондой эле Жалал-Абаддагы эл аралык аэропорт жана Созак районунун Лелин айылындагы мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан курулуп жаткан көп кабаттуу үйлөрдүн курулушун иштерин да көрдү. Андан кийин Каракой эс алуу жайына барып, жергиликтүү эл менен жолугуп, узатылган суроолорго жооп берди. Иш-чарага биздин чыгармачыл топ катышкан. Камчыбек Ташиев Ош шаарындагы сапарын улай тиги учакта Өзгөн Каракулжа жолунун кеңейтилип, жаңыдан асфальт төшөлүп жаткан 34 чакырым жолдун курулуш иштерин көрдү. Аталган жол ушул жылдын август айында бүткөрүлүп, пайдаланууга берилиши керектигин эскертти. Камчыбек Ташиев альтернативдик Жалал-Абад балыкчы жолунун Барпы Сафаровка бөлүгүн да көрдү. Аталган жолдун узундугу 25 чакырымды түзөт жана келерки жылдын август айларында бүткөрүлүп пайдаланууга берилет. УКМК төрагасы бул жолдун курулуш иштеринде өз көзөмөлүнө аларын жана белгиленген мөөнөтүндө сапаттуу болуп бүткөрүлүш керектигин айтты. Камчыбек Ташиев Жалал-Абад шаарында курулуп жаткан эл аралык аэропорттун курулуш иштеринин жүрүшүнө да тиги учактан көз салды. Эскерте кетсек, аталган аэропорт 381 гектар жер аянтына курулуп жатат жана эл аралык 4Е категориясына кирген, учуп конуу тилкеси 3800 метрди түзгөн эл аралык жүргүнчү жана жүк каттамдарын кабыл алууга ылайыктуу аба майдан болуп курулууда. Камчыбек Ташиев Созак районунун Лелин айылындагы мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан курулуп жаткан көп каттуу үйлөрдүн курулуш иштерин да көрүп өттү. Андан ары Ноокат районуна барып, Ош Баткен Разаков жолунун 47 чакырымынан 75 чакырымына чейинки аралыктагы 28 чакырым жолдун курулуш иштеринин жүрүшүнө да көз салды. Бул жолдун курулуш иштери ушул жылдын август айында бүткөрүлүп, пайдаланууга берилет. Камчыбек Ташиев андан ары сапарын Ноокат районундагы Кыргыз Ата айыл аймагындагы Каракой эс алуу жайында улантты. Ал жердеги эс алуучулар менен жолугуп суроолоруна жооп берди. Аталган аймак алдыда толугу менен кайра оңдоп түзүүдөн өтүп, мамлекеттин өзгөчө көзөмөлүнө алынарын белгиледи. Ne meseleler var ekan bu yerda? Yolun bunday turgan. Salamat. Desaltlarınız yaxshimi? Yaxshi, tanıdım. Men tanıdım. Tanıdım. Geliniz Geliniz. Salamat. Esenemen geldim. İşinizge iyi. Yaxşısınarmı? Cemal'dasınarmı? Xudoga shukr. İnanmasdan. Bu yer hava salqın ekan, ha? Jalal-Abadda ıssıp büyüyüp kettiğinden geldik de. Jalal-Abadlar köp keledi ekan özü bu yoqqa. Jalal-Abaddan geldik. Yaxshi, rahmat. Shu joqni ko'rib kelay deb keldim. Ko'p uyg'oq odam keyin shu joqni ko'rib sağ olun. Ko'rib shu joqni yo'ldorini qarab Hareketini kılıvergin. Şu Kırgızstan'ı şu çalıp kalkar eder. Bağımından beşmeden önüp duruvergin. Yaxshi, rahmat. Ova, şu yo'ldorini atayıp keldim ko'rib. Bu yo'ldorini Xudoy buyursa o'shol No'qatdan boshlab bu joqqa cheyin to'liq asfalt qilamiz. Shunday yerlarda yaxshi o'nib turish kerak. Bu yerda asfalt qilamiz. Nar joqqa ketgan yo'l bor ekan, ana asfalt qilamiz. Men o'zimda birinchi yo'l kelishim. Biz de birinci yolu geldik de. Hazır bize buna yol donduğuydu, yol donduğuna bu joqda tartib qilamiz. Tartib qilamiz. O'shol musurlari, jana boshqalarni büyük qarab, şu yerden rayondan jергиликтүү бийлик органдарынын тапшырмаларды берemiz. O'shol bari tozalab, qarab иштеген. Maqulanda жақсы қалғыла. Men dagı keldim erten menен kelip şerde bolam. Keç şerde bolam. Erten ben uçup ketem kayra. Bu yerde yollarga suv seviş kerak ekanda, opşa çağıp ketdi de yollar kelek. Yol asfalt qilamiz. Oşoni ko'rgani keldim ata. Rahmat. Bilesiz go men kelgençe tartib bo'ladi. Hech bo'g'la, desalt o'g'la, ma'qul, yaxshi qiladi. Rahmat. Асель Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы, Ош облусу.
Кече 8-июльда Караколжа районунда УКМК кызматкерлери үчүн жаңы кызматтык үй пайдаланууга берилди. Турак жай 3 кызматкер үй бүлөсү менен жашоого ыңгайлаштырылган. Иш-чарада УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев 2025-жылы атайын кызматтын ар бир кызматкери үйлүү болоорун билдирди. Буга улай эле түзүлүп жаткан шарттарды айтып, жоопкерчилик менен кызмат кылууга чакырды. Эч качан бир дагы адам күнөөсү жок жазаланбаш керек. Күнөөсүз бир дагы жаран мыйзамсыз жазага тартылбашы керек деп билдирди министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Каракулжа районунда кызматтык үйдү тапшыруу аземинде. Ошондой эле ал УКМК кызматкерлерине кайрылып, мыйзам бузган ар бир жаран, ал ким болбосун же тааныш адам болсо да, сөзсүз түрдө мыйзам чегинде жоопкерчиликке тартылышы керектигин эскертти. Саламатсыңарбы жолдоштор? Саламат болуңуз жолдоштор. Жаңы үйүңүздөрдүн ачылышы менен куттуктаймын. Ура! 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 Бүгүн сиздерге биз Улуттук коопсуздук комитетинин кезектеги имаратын ачып берип атабыз. Себеби дегенде ушул жерде өзүңүздөр билесиздер, мурда биздин эски райондук бөлүмдүн имараты болгон. Ошол имаратты башкадан оңдоп, түзөп, ушул жерге бир 6-7 миллион акчаны киргизип, бул жерде азыр 3 үй бүлөгө жашнагай кылып үйдү салып берип атабыз. Кээ бир биздин жарандарга жанагыдай мыйзамсыз же болбосо жана преследование деп коет го, ошондой нерсени токтотушуңар керек. Андай болбош керек. Эч качан бир дагы адам күнөөсү жок жазаланбаш керек. Күнөөсү жок жазаланып калса бир адам, баарыбыздын күнөөбүз болот. Биздин күнөөбүз болот. Биздин иштеги жетишпегендигибиз болот. Ошондуктан могул жерде жалаң жаштар турасыздар. Келечекте көптөгөн үмүттөндүргөн, мамлекетке кызматты кылууга шыктанып турган жаштар турасыңар. Силерге дагы бир жолу айтып кетерим. Жана талап этерим. Мыйзамсыз бир да адам жоопко тартылбаш керек. Бирок мыйзамдын чегинде мыйзам бузгандарды баарын жооп тартууга милдеттүүсүңөр. Атайын кызматтын төрагасы 2025 жылы мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан УКМКнын ар бир кызматкери турак үй менен камсыз болоорун белгиледи. Мындан улам кызматкерлерди жоопкерчилик менен иш алып барууга жана тынымсыз эмгектенүүгө үндөдү. Мамлекетибиздин жетекчиси, урматтуу президентибиз Саадан Нуркожоевичтин бардык мамлекет кызматкерлеринин алдына, ошолордун ичинде укук коргоо органдарына, сот органдарына, прокуратура органдарына жана коопсуздук органдарынын кызматкерлерине эң бир гана талапты коюп атат. Бул мамлекетке ак дилден кызмат кылып бергиле деп. Ал эми президентибиз болсо өзүнүн командасы менен, өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша бардык шарттарды түзүп берип атат. Быйылкы жыл буюрса, мына азыр Бишкекте үйлөр бүтүп атат. Быйылкы жыл Ошто үйлөр бүтүп атат, Жалал Абадта жана Нарында, Таласта, Көлдө үйлөр салынып атат. Быйылкы жылы Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин ар бир кызматкери үйлүү болот. УКМКнын ардагерлери кызматкерлери үчүн түзүлүп жаткан шарттарга жогору баа беришип, генерал полковник Камчыбек Кыдыршаевичке атайын кызматтын өнүгүшүнө кошкон чоң салымы үчүн ыраазычылыктарын билдиришти. Биздин ардагерлер эми ушул жаңы ачылыштарга келгенде ар убак биз ушу өзүбүздүн совет доорунда иштеген убактыбыз, одон кийинки иштеген убактыбызга салыштырабыз. Мына бүгүнкү күндө ушу биздин жетекчибиз, төрагабыз Камчыбек Кыдыршаевичтин аракети менен, ал кишинин ушундай бир ишмердүүлүгү менен ушу биздин коопсуздук кызматынын кызматкерлерине мен айтам, ушу бардык иштегенге, эс алганга, бала чакасын тарбиялап өстүргөнгө бардык шарттар түзүп берди бүгүнкү күндө. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Токтото беремби? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ой, жакшы үй болуптур, а? Бул жагы зал экен. Мындай условия Каракулжада жок да. Сон болуптур. Кухнясы. Үйгөлөр келлекпи? Аялы, бала чакам. Бул жерге будай экип
Кече 8 июлда Ош облусунун Каракулжа районунда жаңы кызматтык үй пайдаланууга берилди. Мурдагы кызматтык имарат толугу менен капиталдык оңдоп түзүүдөн өткөрүлдү. Бул турак жай 3 кызматкер үй бүлөсү менен жашоого ылайыкташып, толугу менен заманбап шарттары түзүлгөн. Айбек Исабеков, Шазат Эгембердиев, Регион. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевдин катышуусунда Ош шаарында өтүп жаткан бүгүнкү жыйын учурунда салыкчылар, атка минерлер кармалды. Маалыматка ылайык, жыйында салык кызматынын Өзгөн району боюнча жетекчиси жана Кара Суу району боюнча башчысынын орун басары кармалган. Мындан тышкары Нокат районунун кадастр мекемесинен 2 кызматкер, Өзгөн районунун сот органынан 1 жана паспорт столдон 1 кызматкер камакка алынды. Алардын ишмердүүлүгүнө карата чара көрүлмөкчү. Bir daha sotuk cer, jönlükön satılbaş gerek. Bir daha sotuk cer memleketteki, bürüge jönlükön verilmeş. Ayrıca kadastrda işlegen adamlar var. Bu şu arkitekturada işlegen adamlar var. Bu savak başı. Bu şunun cezanı lazım. Давайте hazır какие балчыкlar, özgür tergekler, birinci kararlar var, taktar, какие ne kararlar, taktarlar, nakıllı, күнөөсүз болуп жүрбөсүн, тактар, күнөөсү такталган болсо, прокуратурамен кошуп туруп, бүгүн де заключить басырат. Заверяю. Даже получен свет. Эгерде күнөөсү болуп турган болсо, бул ичинде ушу камалды. Кыргыз мамлекетинин Кыргыз Республикасы жарандыгын сиздер жасалма справкалар менен сатып атасызбы? Ал боюнча маалыматым жок экен, бүгүн чакырды келди. ККМ алдыдагы тергөөнү баштады. Эгерде адамдардын ушул мына справкада көрсөтүлгөн күнөөлөр тактала турган болсо, сразу под стражу. Все, заберет кого. Чыгыңыздар. Урматтуу туугандар, бул адамдардын мына ошол баягы бизде козголгон 23 иштин экөөсү болуп атат. Бишкек шаардык санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборунун дарыгери жарандардан системалуу түрдө акча упузалагандыгы үчүн УКМК тарабынан кармалды. Маалыматка ылайык, ал санитардык нормаларды сактоо боюнча мыйзамсыз уруксат кагаздарын берип, акча талап кылып келген. 12 июнда анын электрондук капчыгына ири суммадагы каражат түшкөн. Тинтүү маалында жанынан 25 000 сом, унаасынан 55 000 сом табылган. Ал акчанын кайдан келгенин түшүндүрө алган эмес, дарыгер убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Кыргыз улуттук университетинен 2710 студент окуудан айдалды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Атайын кызмат аталган окуу жайдан кызматтык жасалмалоо фактыларын аныктаган. Текшерүүдө окуу жайда студент катары катталып, бирок окууга келбей жүргөндөр бар экени белгилүү болгон. Натыйжада 2710 адам окуудан чыгарылганы белгилүү болду. Бул боюнча кылмыш иши козголуп, коррупциялык схемага тиешеси бар адамдар такталууда. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев буга чейин ректорлор, кесиптик лицей жана колледждер директорлор менен жолугуп, тармакта коррупция гүлдөп жатканын белгилеген. Төрага айрым мугалим жана жетекчилер өздөрүнүн окуу жайында коррупциянын жайылышына түрткү болуп жатканын айтып, күрөш күч аларын билдирген. Бишкекте филармониянын алдындагы аялдамага заманбап электрондук табло коюлду. Бул тууралуу мэриядан билдиришти. Эми жүргүнчүлөр келе турган автобустун номерин, саатын көрө алат. Ошондой эле барчу жерине чейин кайсы транспорт кандай маршрут менен жете аларын көрсө болот. Көзү жакшы көрбөгөндөргө азиздерге маалыматты үн менен да айтып берет. Мэрия мындай акылдуу таблолор шаардын башка негизги аялдамаларына да коюларын билдирди. Балыкчы мэриясынын аппарат жетекчиси Алмаз Байгазиев, изилдөөчү Петр Семенов Тянь-Шанскийден эстелигинин алынганы боюнча азаттыкка комментарий берди. Анын айтымында эстелик турган жер оңдолгондон кийин кайра коюлат. Эстеликти убактылуу алганбыз, азыр муниципалдык ишканада сакталып турат. Маданият министрлиги менен макулдашылган, аны жакын жерге которууга уруксат берилген. Азыр ал эстелик турган жерде этнокомплекс салынып турат. Толук бүткөндөн кийин ыңгайына жараша кайра коюлат. 8 июлда бир катар массалык маалымат каражаттары шаардын чыга беришинде изилдөөчү Петр Семенов Тянь-Шанскийдин эстелиги алынганын жазып чыгышкан.
Евразиянын жүрөгүнө саякат эл аралык экспедициясы Жалалабадка келди. Анын уюштуруучулары облус башчысы жана жергиликтүү жеке ишкерлер менен жолугуп, аларга онлайн сатуунун жол жобосун үйрөттү. Экспедициянын курамында 100 чакты адам бар, ага 5 өлкөнүн министрлеринин өкүлдөрүнөн тарта блогерлерге чейин кирген. Катышуучулар 25 унаа менен Россия, Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан жана Тажикстанды 50 күн ичинде кыдырып чыгууну максат кылган. Москвадан чыккан Евразиянын жүрөгүнө саякат эл аралык экспедициясы Жалалабадка келди. Бул маршрут июнь айында башталып, 50 күндүн ичинде Россия, Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан жана Тажикстандын 30 шаарын кыдыруу пландалган. Катышуучулар Кыргызстандагы Каракол, Бишкек шаарларында болуп, кезек Жалалабадка жеткен. 9 июлда экспедициянын уюштуруучулары облус башчысы Тилек Текебаев менен жолукту. Обсудили. 1 июльдан бери биз Кыргызстандын аймагында жүрөбүз. Алгач Каракол жана Бишкек шаарларында болуп, эми Жалалабадка келип калдык. Мында бир катар иш-чараларды өткөрүүнү пландап жатабыз. Анын ичинде достук бакчалары долбоорунун алкагында Жалалабад шаарындагы сейилбакка көчөттөрдү отургузабыз. Администрация где? Экспедициянын курамына 5 өлкөнүн министрликтеринин өкүлдөрү, эксперттер, студенттер, блогерлер жана Евразия өлкөлөрүнүн журналисттери кирген. Анда жалпы 100 чакты адам бар. Алар достуктун, тынчтык жана маданияттар аралык диалогтун туусун көтөргөн 25 унаа менен жүрөт. Долбоордун максаты өлкөлөр арасында тарыхый маданий алаканы бекемдөө, бизнес, илим агартуу, медиа тармактарында тажрыйба алмашуу болуп саналат. Мощный логистика складтар бар, пункт выдачи, Жалалабад шаарында да көрсөңүздөр керек, пункт выдачалар. Долбоордун алкагында Жалалабадта орто жана чакан ишкерлер үчүн окутуу болуп өттү. Экспедициянын катышуучулары атайын платформалар аркылуу онлайн сатуунун жол жобосун үйрөттү. Жеке ишкерлер үчүн бул онлайнга чыгуунун артыкчылыктары биз ошо телефондон эле азыр бардыгы телефон кармап жаткандыктан телефондон эле өзүбүздүн кандай кызматтарыбызды көрсөтсөк, чыгарсак, адамдар ошого карап эле келе беришет. Ишкерлердин дагы, кардарлардын дагы убактысын үнөмдөгөнгө көп жардам берет экен. Окутуу өткөзүп атабыз биздин ишкерлерге, чтобы не только жана базарларда сатып, жана онлайнда саткан болот. Не только Кыргызстанга, жана любой СНГ шаарына, жана биздин товарларды также Турция, ООЭ, Китайдан да сатып алат. Ошондой мүмкүнчүлүктөр бар да. Экспедиция 22 июлда Тажикстандын Борбору Дүйшөмбү шаарында аяктап, анда Борбор Азиянын 1-чи эл аралык экономикалык форум өтөт. Аклай Карабаева, Шерзат Эгембердиев, Регион. Регион телеканалынын күндөмү маалыматтык программасын социалдык тармактардан күзөтүп барыңыздар. Күндүн маанилүү кабарлары мына ушулар түздү. Түз эфирде Кундуз Кенжебаева болдум. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта туруңуздар.